Урматтуу биздин болочок президентибиз Садыр Нуркожоевич. Биз сизден жардам сурап кайрылып жатабыз. Биздин сизден үмүтүбүз чоң. 6 үй бүлө Кара Суу районуна караштуу Папан айыл өкмөтүнүн 40 гектар деген айылынын Ак Буура көчөсүнөн 4 сотыктан жер тилкесин сатып алганбыз. Ошол сатып алган жерибизге үй салуу максатында барып, курулуш иштерин баштаганыбызда Учар айылынын тургуну Ширин Туратова келип, бизге тоскоолдуктарды жаратып, курулуш жасатпады. Ошол мезгилде биз адвокат Айсалкын Карабаеваны жалдап, арыз жазып, ушул иштерди текшерип берүүсүн суранып, Кара Суу районунун прокуратурасына арыз менен кайрылганбыз. Андан кийин Кара Суу районунун прокуратурасынын өкүлү Кадыр Осмоналиевич, Госрегистратурадан Кутубек, архитектурадан Шайыр, Папан айыл өкмөтүнүн жер адиси Койчу Эрматовдор келишип, биздин жерлерибизди көрсөтүп, өлчөп берип, ушул жерге курулуш жасайсыңар деп көрсөтүп кетишти. Биз курулушту уланта турган болгон мезгилде Ширин Туратованын президенттик аппаратта иштеген жакын тууганы Шүкүрбеков Улукбек Абдымаликович бир звонок менен Кара Суунун райондук акимиятына чалып, ушул 6 адамдын курулушун токтоткула деген көрсөтмө берген. Бизге Кара Суунун зам акими Абдиев келип, курулушту убактылуу токтотуп тургула. Бул иштерди аныктап, тактап, анан жообун айтабыз ушул жерге келип деди. Ошол бойдон 3 күндө келип жообун айта турган адамдар 3 айдагы келген жок. Биздин арызыбызды Кара Суунун прокуратурасы сотко жеткирбестен жарым жолго таштап салды. Андан ары Ширин Туратова биздин үстүбүздөн ушул 6 адамдын жер участкасына берилген чыгарылган токтомдор жокко чыгарылсын деп арыздоо менен кайрылган. Анын доо арызынын негизинде Кара Суу прокуратурасы биздин жерлерди жокко чыгаруу максатында Ош облустук сотко кайрылган. 28 декабрда областтык сот болот. Ал 6 үй бүлө үйсүз, жайсыз, жер тилкеси дагы жок, карапайым адамдар. Алар бардыгы жатаканаларда, батирлерде жашап келишет. Алардын айрымдары өздөрү майыптар, кээлеринин балдары майып. Ошондуктан биз ал сотторго, адвокаттарга, тергөөчүлөргө, прокуратурага бере турган акча каражатыбыз жок. Биз бул сот кандай чечим чыгарышын билбейбиз. Сизден көптөн көп суранарыбыз акыйкат, адилет чечим чыгарышын, соттун акыйкат, адилет чечим чыгарышына таасир көрсөтүшүңүздү суранабыз.